33 бөлүм. Кудайдын кишиси Мусанын Ысрайыл уулдарына өлөр алдында берген батасы мындай. Теңир Синайдан келди. Аларга сейирден жаркырап көрүндү. Паран тоосунан көрүндү. Сансыз ыйыктар менен келди. Анын оң жагында мыйзам оту жалындап турат. Чынында ал өз элин сүйөт. Анын ыйыктары өз колунда. Сенин сөздөрүңдү угуш үчүн алар бутуңа жыгылышты. Муса бизге мыйзам берди. Жакыптын жамаатына мурас калтырды. Ысрайыл уруулар менен бирге элдин башчылары чогулганда ал Ысрайылга падыша болду. Жашасын Рубейн, ал өлбөсүн, тукуму аз болбосун. Ал эми жүйүт жөнүндө мындай деди. Теңир жүйүттүн үнүн ук. Аны өз элине алып кел. Ал өзүн өз колу менен коргой алсын. Сен ага душмандарына каршы күрөштө жардам бер.